Бир улуу жаштагы байке бараткан болчу. Кечке чейин сабакта болуп, анан уктап калыптырмын да. Чарчап, анан бутума бирөө тийишип жатканынан ойгонуп кеттим. Карасам, жанымдагы байкенин колу менин бутум үстүндө турат экен да. Өлө нес болуп, эч нерсе кыла албай, реакция да кыла албай, автобустан бат-бат түшкөнгө аракет кылдым. Анан түшүп баратып, тиги байкенин эч нерсе болбогондой жайбаракат баратканын көрдүм да. Кийин бул окуя тууралуу досторума же жакындарыма да айткандан тартындым. Балким алар мени туура эмес түшүнөт, балким өзүң күнөөлүүсүң деп айтат го деп эч кимге айта алган жокмун. Коомдук транспорт аялдар жана кыздар үчүн кооптуу жай бойдон калууда. Бул тууралуу Омусмен Жамиля Жаманбаеванын былтыркы докладында айтылат. Доклад 2023 жылдын жыйынтыгы менен өлкөдөгү адам укуктарынын жана эркиндиктеринин корголушу тууралуу болгон. Бул окуя былтыр болгон. Анда 1-курста окуучумун. Университеттен кийин англис тили курсуна барчумун. Ошол күнү университеттен аябай чарчадым. Эл көп эмес, бош орундуктар бар автобуска түштүм. Бара турчу жеримдин жарымына жеткенде менин отургучумдун жанында бир киши туруп алды. Ал мага ушунчалык жакын турду. Мен анын жыныс мүчөсүн ийнимен сезип турдум. Мага абдан жагымсыз болду. Бирок андан алыстап же башка жака тур деп айта алган жокмун. Ошол маалда балким бул кокустук болуп калгандыр. Менин мындай реакция кылып жатканыма себеп жоктур. Же мен муну айтсам, башка адамдар кандай кабыл алат деп да ойлондум. Акырында чыдайын деп чечтим. Бирок 1 жылдан кийин бул окуяны досторума айтып бердим. Чынында мен сексуалдык ыдыкка кабылганымды түшүндүм. Бул коомдук транспорттогу ыдыкка кабылган кыз келиндердин окуяларынын бири гана. Instagram социалдык тармагында иш алып барган аялдама аттуу пабликте ушул сыяктуу 100гө жакын окуя жарыяланган. Бул видео мындан жарым жыл мурда социалдык тармактарга жарыяланып, кызуу талкууга алынган. Анда автобуска түшкөн мектеп окуучусуна белгисиз адам жабышып, мойнунан жыттаганы айтылат. Окуучу кыз үйүнө келип, окуя тууралуу ата-энесине айтып бергенден кийин кыздын атасы милицияга арыз менен кайрылган. Омбусмен былтыркы докладында өлкө боюнча ыдык көрсөтүүлөрдүн 90% коомдук транспортто болоорун айтып чыккан. Аялдарга карата сексуалдык ыдык көрсөтүү коомдук транспортто гана эмес, иш ордунда дагы көп кездешет. Бул эмгек жана кызматтык чөйрөдөгү аялдар менен кыздарга карата сексуалдык кысымды масштабы аттуу изилдөөдө айтылат. Изилдөөдө жумушта эң көп кездешкен ыдык көрсөтүүлөр карьералык тепкичтен көтөрүлүү үчүн болоору айтылат. Мындай учурлар 73%ды түзгөн. Аялдардын эркинен тышкары аларды кучактоо жана тийишүүлөр 61%ды, аларды үйгө чакыруу сунушу 53%ды түзгөн. Ал эми изилдөөгө катышкан ар бир экинчи аял сексуалдык байланышка мажбурлоого туш болгонун айтып берген. Мындай сунуштан баш тартканына карабастан, аларга бирге убакыт өткөрүү сунуштала берген. Изилдөөдө бул сыяктуу көрүнүштөр укук коргоо органдарында катталбаганы айтылат. Себеби жумуштагы ыдыкка туш болгон аялдардын басымдуу бөлүгү коомдук уят каруудан тартынаарын айтып беришкен. Ар бир 5-чи аял жагымсыз окуяны эстегиси келбегенин белгилесе, ар бир 10-чу аял анын көйгөйүн чечип берген орган жок экенин айтып, эч кимге ишенбээрин ачыктаган. Изилдөөгө катышкандардын 2% жетекчиликтен коркоорун белгилеген. Мындан тышкары аялдардын жарымынан көбү аларга карата ыдык болгон үчүн өздөрүн күнөөлөгөн. Алар жагымсыз окуяга жаш курагын, сулуулугун же кийген кийимин жүйө келтирген. Сыртынан караганда жөн гана студентине жардам берип аткандай, бирок чынында баары башкача болчу. Мисалы, студент кыз сүрөт тартып отурса, агай анын жанына келип, жардам берип аткандай болуп, кулагына жакын сүйлөп, артынан сыйпай баштайт. Мен көп учурда кыздар мындай абалда эмне кыларын билбей калганын байкадым. Себеби алар кичинесинен тарта улуулардын сөзүн угуу керек деп тарбияланат эмеспи? Мен агайдын эң көп жасаган ишин гана айтып бердим. Ал мындан тышкары өзүнө жаккан кыздарды кошумча сүрөт тартуу сабагы деген шылтоо менен үйүнө чакырып жүрчү. Бир жолу студенттер анын үстүнөн анонимдүү арыз жазган. Бирок алардын бул аракети эч кандай жыйынтык алып келген жок.
агай бир жума бою кыздарга ачууланып наразы болуп жүрдү. Изилдөдө жогорку окуу жайларына билим алган студент кыздардын жарымы харассменттин ар түрдүү түрүнө кабылары айтылат. Алардын жарымы бул тууралуу курбуларына же досторуна айтып берген. Бирок кафедра башчысына же деканга кайрылгандар болгону 3% түзгөн. Студент кыздар укук коргоо органдарына же университеттин администрациясына кайрылуу эч кандай жыйынтык берберин айтышкан. Я захожу в лифт, и мужчина, сотрудник аппарата парламента, он подвыпивший был, я так думаю, да, или на веселе, или в жутко хорошем настроении, расстегивает пиджак и вот так, как, Обнимает. да, ты депутат парламента, это сотрудник твоего аппарата, да, и ведет себя очень некорректно, и там шуточки были такие вот некорректные. Я, конечно же, я опешила. На тот период я выхожу с лифта, и я сижу и думаю, вот это первая моя реакция, кстати, да, я сижу, смотрю на длину своей юбки, смотрю на декольте. Я себе никогда не позволяю как бы очень откровенно быть в одежде, потому что я считаю, что я ответственно отношусь к своей работе и понимаю менталитет, в котором я работаю, с чем я должна пересекаться. Поэтому, выйдя, я написала об этом в Твиттере, что, даже будучи депутатом парламента, ты не застрахована от харассмента даже в Белом доме. 2024-жылы жогорку кеңеш сексуалдык, гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдарга ар тараптуу жардам көрсөтүүгө багытталган мыйзам кабыл алган. Анда зомбулук жасаган адамдарды жазасыз калтырбоо, кылмыштуу кол салдан жапа чеккендердин сот адилеттигине жетүүсүн камсыз кылуу, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандарды коргоо керектиги айтылат. Антсе да тилекке каршы социалдык тармактарда ыдыкка кабылган аялдардын окуялары байма-бай жарыяланып келерине коомчулук күбө. Учурда аялдама демилгесинин авторлору сексуалдык харассмент түшүнүгүнө расмий аныктама берүүнү, анын бардык формаларына ОЗЭКи, физикалык, психологиялык жана онлайн түрдө болгон учурда жаза каралуусун талап кылууда. Ошондой эле укук коргоо органдарына анонимдүү кайрылуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылып берүүнү, психологдордун жана юристтердин жардамын жеткиликтүү кылып, жумуш орундарында жабыркагандарга карата куугунтуктоого же жумуштан бошотууга тыюу салууну талап кылышты. Ал ортодо Ички иштер министрлиги сексуалдык ыдык көрсөткөндөргө жазаны күчөтүү сунушун берди. Укук бузуулар жөнүндө кодекске жана кылмыш жаза кодексине сексуалдык ыдык беренесин киргизүү демилгеленип, документ коомдук талкууга коюлду. Сексуалдык мүнөздөгү ачык сөздөрдү айтып, жыныстык органдарды көрсөткөндөр, адам каршылык кылганына карабай аны кармалап, сылап, чымчыса, ошондой эле сексуалдык маанидеги сүрөт, видео же аудио жибергендерге 20 000 сом айып пул салынат же 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алынат. Эгерде бул иштер кайталанса, 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу сунушталды. Ал эми сиз харассмент тууралуу кандай пикирдесиз? Бул көйгөйдү чечүү үчүн кандай кадамдар талап кылынат? Ыдыкка кабылган кыз келиндерди коомдук уяткаруудан кантип коргоо керек? Комментарий калтырып, видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен мен Асылзат болдум. Көрүшкөнчө.